Ayalım katı olup жатат. Anın şu жардам сурайт элем, өзüm донормун. Кайсы күнү акча чогулса, şu барып донору болгонго даярмын. Şu бассам, турсам, şu аялымды ойлойм, иштесем дагы, уктасам дагы, турсам дагы, şu аялымды ойлойм. Балам менен кызым бар, бир уул, бир кыздумун. Апам да ошо мен ооруган оору менен ооруп өткөн. Мен анда 15 жашта болдум. Bir ötünüç. Bu videonu görüp жатып жөн эле түрүп өткүзүп жибербесеңер. Анткени адам өмүрү коркунучта турат. Ушуну эске алып, эки баланын апасы, өзү дагы ушул өзүңөр азыр уккандай, апа дагы ушул дарттан өткөн экен өмүрдөнчү. Бирок бүгүн ошол кайра тагдыр бир келип, дагы бир сыноо ушул көз өтүп кеткен эненин кызында турат да. Кандай мүмкүнчүлүк? Эгер ушул видеону көрүп туруп, ушу бир күндүк суусундукту ичпей койсоңуз, ошо Аллах Таала берип жаткан ырыскынын Кудай жолуна Кудай берген ырыскыны Кудай жолуна жумшап, бир эртеңки акырет үчүн бир сооп куржунуңузга сооп топтош үчүн аракет бүгүн бизде бар. Ошону келиңизчи бир тууган, кол сунуп койгула, менин колуман келген ушул элдин үнүн элге жеткизип койсом. Endi biz dosubuz dagın uşul oorу менен күрөшүп атат. Аллах сыноосун берди. Басындагы кушу берсин. Кечигип убакыт уже өтүп кетип атат. Балдары дагы биздин досубузда ыйлап калбасын кечигип. Assalamu alaikum Kırgız elim. Benim şu ayalım oğurup, siroz oğrusu menen jabırkap, oşo menen күрөшүп келе жатат. Şu bassam, tursam, şu ayalımды ойлойм, иштесем дагы, уктасам дагы, турсам дагы, şu ayalımды ойлойм. Балам менен кызым бар, бир уул, бир кыздумун. Аялым катуу болуп жатат. Анан аялымдын şu оорусу эртерээк şu сагайып кетсе деп Аллахтан тиленем. Бирок анан кыргыз элимден дагы суранып кетет элем. Şu кичине жардам берип койсоңуздар суранат элем. Кичине ушу операциясына акча жетишпей атат. Ушу акчасы жетишип калса, өзүм донормун мен. Ушу аялым жакшы инсан, өзү ооруп калды да. Ушу Аллахтын берген сыноосу менен ушу күрөшүп, ушу жашап келатабыз. Ушу катуу ооруп жатат да, ооруйт да, катуу ооруйт. Ушу жардам сурайт элем, өзүм донормун. Кайсы күнү акча чогулса, şu barıp donoru болгонго даярмын. Şu sizlerden kişine жардам сурайт элем Kırgız elimden. Anam şu Kudayga şükür эле жашап атабыз, бирок şu ayalım ооруйт да. Şu ayalım жакшы болуп кетсе, şu жакшы болот эле. Şu ayalıma donor болгон себеби больницага барып текшериндик. Аялымдыкдагы плюс 3-чү группа плюс экен каныбыз группасы. Меники дагы 3-чү группа плюс 1 экен каныбыздын. Ошо документтердин бардыгы эле дайын болуп калды. Ушу каражат жетишпей атат да, каражат жетишсе эле барып эле ушу операция кылып жакшы болуп Аллахтан тиленип эле жүрөбүз. Ушу жакшы болуп дарыланып келгенге. Документтерибиz бардыгы эле дайын болуп калды. Жакшы эле. Саламатсыздарбы жалпы кыргыз элим.
Сиздерге кайрылганымдын себеби акча каражаты жетишсиз болуп күн санап мынантип кечигип атам. Аз да болсо жардамыңыздарды берип койсоңуздар. Күндөн күнгө алсырап, ушинтип иштерим шишип, аябай кыйналып баратам да мен. Апам да ушу мен ооруган оору менен ооруп өткөн. Мен анда 15 жашта болдум. Менин бир уул бир кызым бар. Ошолор да мага окшоп сыздап, ушинтип калышпасын мен өтүп кеткенден кийин. Жардамыңыздарды берип коюңуздар, кыргыз эли. Мен ушинтип кыйналып, ооруп өзүм каражаты жетишсиз болуп жатсам, бирөөлөр чалып ушинтип Сосновкада сизге акча чогултуп беребиз, фонддонбуз. Көп балдар фондунанбыз деди. Анан канча болуп кетти уже? Бир 4 ай болуп кетти да. Ал балдардын номери да өчүп кетти. Өздөрүчү чалсам өчүк. Ошентип жардам беребиз деп чалган болчу, фондбуз деп. Ар бирибиз Кудайга чексиз шүгүр. Аллах Таала бизди адам кылып, инсан кылып жаратты. Инсандардын ичинде бизди акыл ээси кылып, айбандардын арасында бизди адам кылып, ошо жандуулардын арасында. Ал эми ошол эки буттуу айбандар бүгүн көбөйүүдө. Мындай акмакчылык кылып, мунун төшөктө өмүр менен өлүмдүн алдында жатса, мына ушундай адамдардын бир эмесинен пайдаланып, видеолорун чыгарып, өздөрүнүн реквизитин тиркеп, бизден чыккан видеолорду дагы копировать этип, кайра группаларга өздөрүнүн реквизиттерин тиркеп кой берген бүгүн акмактар көбөйүп атат да. Ошонун эсебинен мынтип төшөктө жатып, чындап кыйналып жаткан, өзү муктаж болуп аткан адамга ошол келбей жатат. Ошону бир эске алып койсоңор, ошон үчүн тактап, ошол видеовызов кылып болсо дагы сурап, тактап алып жөнөтсөңүздөр жакшы болот эле. Экинчиден, фондбуз деп фонд ачып алып, бүгүн ар бир волонтер кылып туруп алып, күнүнө 500 сомдон 1000 сомдон төлөп беребиз деп жумушка чакырып, буну бир жумушка айлантып алгандар көбөйүүдө. Анан коробка чогултуп, бүтүндөй Кыргызстан аймагын кыдырышып, бирок жаткан адамга бир тиын келбей, бүгүн ушундай кадамдарга барып жаткандар болуп жатат. Ошон үчүн ушундайларга бир тыкыр эмеде карап, ошол коробканы сүрөтүн чаптап алып туруп, көчөдө жүрсө, ошол жүнү эле сразу эле берип койбой, бир аз болсо да бир анализдеп койсоңор, видео кызып кылып чалып туруп, ошол ооруп аткан адам менен сүйлөштүрүп койгулачы деп бир эмени койсоңуздар дагы жакшы болот эле. Бул менин сунушум. Анткени мындай акыбалдан пайдаланган айбандар көбөйүүдө. Ошон үчүн ушундайга бир жол бербесек, Кудайым буйрсачы, анан ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар. Эгер кимде ким бир жаман иш кылып жаткан болсо, силер аны колуңар менен өзгөрткүлө деген. Колуңар менен өзгөртө албасаңар, силер тилиңер менен өзгөрткүлө деген. Тил менен өзгөртө албасаңар, жүрөктөн жаман көргүлө, бирок жүрөктөн жаман көрүү бул имандын алсыздыгы деген. Бирок биз алсыздардан болбойлу. Биз колубуз менен өзгөртпөсөк дагы жок дегенде тилибиз менен өзгөртөйлү. Андай кылба. Кудайдын алдына барар күн бар деп бир эскертиш момундарга пайда берет деген, ошентип эскертейли. Анан мындай акыбалда адамдарды алдоого салбайлы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элибиз, кыргыз элим, урматтуу туугандар, урматтуу эли журт. Сиздерге бүгүн мына классташыбыз, менин классташым, бирге окуган классташым, бир айылданбыз, кошуна турабыз. Ушул Мирабелла классташыбыз ооруп, мына 5-6 жылдан бери айыга албай ушул дартка чагылып жүрөт. Ушу классташ кызыбызга кичине жардам берсеңиздер. Анан көптү көрсө көл болот дейт. Ошого кичине жардам сурап, Алладан тилеп атабыз, эми жакшы болуп кетсин деп. Классташыбыз менен бирге чоңойдук, бирге өстүк эде. Бул ооруса кошо ооруп эле турабыз биз да анча. Эми Алланын ушундай бир иш экен. Үмүтүбүз чоң абдан сиздерден.
Алладан да үмүтүбүз чоң, жакшы болуп кетет деп эле ишенип турабыз. Балдары бар, бир уул, бир кызы бар. Ушул экөө жетим калбасын деп аракет кылып атабыз. Ушу кайдыгер санабай ушу кызыбызга жардам берип койсоңуздар жакшы болот эле. Урматтуу кыргыз элим, ушу досума биз жардам сурап келдик үйүнө. Ушу мен көңүлүмдө калганы кичинекейибизде эжекей, апасы эжекейибиз болчу. Барганыбызда эжекей мага ушу отурганыбызда Мирабелла эшикке чыкканда айтканда, жок деген ушул кызымдын тоюн көргөнүмдө деген арманы болчу да. Ошондо неге мындай дегени мен деген көңүлүмдө калган болчу, жүрөгүмдөчү. Анан келип досумдун ошо эжекенин тагдыры кайталанып аткан да. Анан азыр ушундай жүрөгүмдө туратчы. Кандай буга ушунун тоюн көргөнгө арман кылган да, бул дагы балдарын тоюн көргөнгө арман кылып атпайбы? Ушу сиздерден суранам, аз да болсо жардам бериңиздер. Досубузга бул дагы балдарынын жакшылыгын көрүп, эжекедей арманда кетпей, балдарын тоюн көрсө деп биз келип отурабыз үйүнө. Анан биз мына окууну бүткөнүбүзгө 20 жыл болуп калыптыр. Ошо 20 жылдыкка акча чогултуп, оюн күлкү кылган ордуна ушу досубузду боорун алмаштырууга жардам берсек деген үмүт. Жалпы Кыргызстанда жашаган 2004-жылы бүткөн бүтүрүүчүлөрдөн, ушу 20 жылдыктардан дагы кошо жардам сурап кетейин деген оюбуз бар. Кичине жардам берип койсоңуздар, Аллахтын жолунда сиздерден суранат элек. Assalamu alaikum. Жалпы мусулман бир туугандар, биз сиздерге кайрылганыбыздын себеби досубуз бир уул бир кызы бар, мантип оору менен күрөшүп жатат. Жалпы мусулман бир туугандардан суранабыз. Ушу досубузга кайдыгер карабай кол сунуп койсоңуздар. Биз дагы классташтар колубуздан келген аракет кылып атабыз. Досубуздун апасы дагы, эжекебиз дагы ушундай дарт менен ооруган. Досумдун дагы бир уул бир кызы бар. Кызы менен баласы дагы ооруп, көздөн жаш агып кыйналып калбасын. Жалпыңыздардан суранабыз. Ошо биздин дагы жүрөгүбүз ооруп турат досубуз үчүн. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Бүгүнкү күндө Кайрымдуу болуу коомдук фонд деп кичине болсо да бир дүйнө ишибизге, акырет ишин бирге аралаштырсак, бул Кудайдын берген өмүрлөрү өтүп жатат. Бирок достор, мындай сөздү жөн эле үстүртөн угуп койбосоңор, биз силерден бир өтүнүч. Бул видеону көрүп жатып жөн эле түрүп өткүзүп жибербесеңер. Анткени адам өмүрү коркунучта турат. Ушуну эске алып, эки баланын апасы, өзү дагы ушул өзүңөр азыр уккандай, апа дагы ушул дарттан өткөн экен өмүрдөнчү. Бирок бүгүн ошол кайра тагдыр бир келип, дагы бир сыноо ушул көз өтүп кеткен эненин кызында турат. Анан бул кайра дагы жоготуу болуп, балдарында бир кайталанма тагдырлар келбесе экен деген классташтарынын, бир туугандарынын сарсанаа болуп турган моундай үй бүлөдөчү, достор, өмүрдүн шамы бүлбүлдөп турат. Ошол өмүр шамы өчүп калбаш үчүн мындай колдон келген аракетти жасасак, бизде бүгүн мүмкүнчүлүк бар. Ал кандай мүмкүнчүлүк? Эгер ушул видеону көрүп туруп, ушу бир күндүк суусундукту ичпей койсоңуз, ошо Аллах Таала берип жаткан ырыскынын Кудай жолуна, бир Кудай берген ырыскыны Кудай жолуна жумшап, бир эртеңки акырет үчүн бир сооп куржунуңузга сооп топтош үчүн аракет бүгүн бизде бар. Ошону келиңизчи бир тууган, кол сунуп койгула, менин колуман келген ушул элдин үнүн элге жеткизип койсом, ошого топтолуп калса бүгүн канчалаган кыргыздар жакшырып калганына себеп болуп жатабыз. Бул өзүбүз үчүн, бул менин ушул үйгө келген кадамдарыма Кудай сооп жазса экен деп жатам. Ошон үчүн сизге да керек бул сооп, ар бир инсанга керек бул сооп. Анткени биз дүйнөдөн өткөн мезгилде
биз сондорубуз менен эмес, жыйган байлыктарыбыз менен эмес, Кудай алдында сооптор менен эсептешебиз. Анткени биздин бүгүн колубуздагы сомдор эртең чет өлкөгө чыкканда ал эч кандай жараксыз болуп калары баарыбызга белгилүү. А биз бул дүйнөдөн өтүп электе ооруп, кыйналып, мына ковид учурунда дагы көрдүк. Миллиондогон, миллиарддаган акчасы, байлыгы бар адамдар дагы байлыгы жардам бере албай дүйнөдөн өтүп кетишти. Ошон үчүн келгиле бир сооп таап калайлычы, мындай кайдыгер карабай. Анан ушул жердеги азыр мен карындашыбыздын айткан сөзүнө аябай туура көрүп атам. Себеби мен да 83-жылкы болом да. А биздин бүт Кыргызстан боюнча 83-төрдүн ынтымагы бар. Ушундай жамандык жакшылыкта чогултулган ынтымак бар. Анан мен бүткүл Кыргызстандагы 86-ларга чакырат элем. Келгиле ынтымакты башты бириктирип, ушундай бир жакшылыкка бир жарап, бүткүл Кыргызстандагы 86-лар мындай кичине ошол майрамдай тургандын, майрам бир шаңдын кичине бөлүкчөлөрүн бөлүп эске алып, ушул видеону көрүп калсаңар, ушул кол сунуп койсоңор аябай чоң жардам болот эле да негизичи. Ошон үчүн ошол чакырык кылат элем. Бардык 86-лар бир намыстанып, намыска келип, ынтымак, биримдик менен ушундай бир ишке жарап берсеңер өтө жакшы болот эле. Ал эми экинчиден болсо ушундай бүтүндөй кыргыз мусулман жандар кайрылат элем ошол колдон келишинче. Анткени бүгүнкү күндө Миранын өмүрлүк жолдошуна мен аябай ыраазычылыкты билдирем. Мындай чындыгында да, анткени бүгүн бул коомдо ишти жүргүзүп жатып көрүп жатам. Бир аз тагдырдын бурулушу болуп, кандайдыр бир кыйынчылык болуп калса, бири-бирин таштай качкан, берген антына, ошол кыйылган никедеги берген сөзүнө тура албай туруп, эки жака кетип, мындай төшөктө жаткан жарына огош бетер бир кыйынчылык жаратып кеткендер да жок эмес. Бирок ушул учурда ушундай бир бүтүндүктө сакталып, бир карманып, балдардын кашында экөөбүз тең аман болойлучу деп туруп, колдорун ажыраткысы келбей жаткан үй бүлөнүн колун бекем ушинтип жакшырып кетишине, үй бүлөнүн бүтүн сакталып калышына жардам берейинчи достор. Бул Кудайдан сөзсүз кайтат. Кудай бизге сөзсүз берет. Бергенге Кудай эселеп берем деген. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы ушунчалык айтып, садака балядан сактайт деген. Бул калп эмес. Ошон үчүн ошол хадиске таянып, Куран аяттарына таянып биз жакшылыкты жасай берели. Кудайдан сөзсүз келет. Анан Кудай буйрса, Мира сен жакшы болуп кетептир. Кудай буйрса, биз тилектешпиз. Аллах Таала берген дартын шифасын берген болсун. Бүгүн канчалаган адамдар жакшырып атышат. Мына бүгүн да мага азыр жакшы бир сүйүнчү менен бөлүшүп, ошол жактан кете албай, жете албай аткан мекендештер ошол жерге жетип, бүгүн ийгиликтүү операциядан чыгышты. Алар кубанып турат. Ошондой сүйүнүчтүү, кубанычтуу, ошондой бир эмени Кудай насип кылган болсун. Анан биз болсо мынакей колубуздан келген кылганга аракет кылабыз. Анан аракет бизден, берекеси Аллахтан. Эртерээк жакшырып кетем, Кудай буйрса, Мира, Кудай буйрса. Анан колдон келишинчечи достор, видеону көбүрөөк бөлүшүп койгула, колуңардан келишинче намаздарда дуа кылып койгула, көп колдон келишинче. Ушул видеого комментарий жазып койгонуңар деле чоң жардам. Анткени бүгүн интернеттин ушу талабы ушул экен, элге көбүрөөк таралыш үчүнчү. Кудай буйрса, эч ким оорубасын, үй бүлөдө жакшылыктар гана болсун.